Кезектеги сөз суроо беришин Алтынбек Файбек, Алтынбекчке. Рахмат, Бакытович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Аскарбек Сапарбекович. Сиздин баяндамаңызды уктук. Баяндамаңызда былтыркы жылга салыштырмалуу бардыгында өсүүлөр бар да, жакшы. Бирок сиз көйгөйлөр боюнча айтпадыңыз да. Кандай көйгөйлөр бар? Кемчиликтери бар? Кандай жетишпестиктери бар? Ошол боюнча сиз өзүңүздөн угайлычы, ошону айтыңызчы. Биринчиден, айыл чарба өндүрүшүндөгү көп ийгиликтерге жетиш үчүн каржылоо маселеси. Экинчиден, жанакыл ошол дыйканчылыктагы биринчи көйгөй үрөн, аны чечкенге аракет кылдык. Экинчи көйгөй техника, аны дагы чечкенге аракет кылып атабыз, бирок жанакынчалык эски машина трактор паркты, комбайн паркты алмаштырыш үчүн бир топ убакыт керек. Бул өзүнчө бир көйгөй. Үчүнчүсү, сууну үнөмдөп, тиги суусун убагында жеткизүү үчүн жанагы биздин ички чарбалык жана чарбалык каналдарыбызды, БСР, БДРлерди, суу сактагычтарды акыбалын оңдошубуз керек. Бул бир күндө болбой турган нерсе. Үчүнчүсү, техниканы уруп жыя турган, үнөмдөп сугара турган техника, технологияларды пайдалануу, албетте бизде аябай жай жүрүп жатат, бул чоң көйгөйдү жаратып атат. Бирок министрлик тарабынан биз ушул каражатындагы барлыгын даярдап бердик. Дыйкандар алышыбыз керек. Үчүнчүсү, эгинде айыл чарба өсүмдүктөрүн оруп жыюудагы биздин бүгүнкү күндөгү заманбап техниканын дээрлик аздыгы. Андан кийинкиси, кайра иштетүү жаатында биз ошол кластерлерди ошон үчүн киргиздик да, бир жерден иштетүүгө дыйкандарды консолидация кылалы деп. Ал үчүн кооперативдердин жетишерлик деңгээлде уюштурулбай аткандыгы, эң негизгиси биздеги майда товарлуулук, майда жерлердин биздин дыйкандардын бирикпей аткандыгында маселе болот. Рахмат. Эми кемчиликтерди биз дагы айтып койсок жакшы болот деген ойда, сиздерге жардам иретинде. Албетте. Мына мамлекетте ушу айыл чарбасына караштуу асыл тукум койлоруңуздар бар. Бүгүнкү күндө акыбалы аябай начар. Бул бир. Экинчиси, токой кызматында, токой чарбаларында жылкылары бар. 10 жыл мурун саны канча болсо, бүгүнкү күндө да саны ошончо да. Андан кийин айыл чарба министрлигине караштуу балык чарбасы бар. Бүгүнкү күндө анын дагы акыбалы өтө начар. Аны жакшы билесиз, Өзгөн районундагы. Бир кичинекей чакан балык өндүргөн ушул жердеги чакан ишкана 40-50 тонна балык өндүрөт. Ал эми 171 гектар жердеги балык чарбасы жыйынтыгында 500 000 акча, бир жылдык кирешеси. Бул дагы көйгөй. Аскарбек Сапарбекович. Андан кийинки эң азыркы күндөгү чоң көйгөй болуп аткан бул пахта маселеси. Нокен, Базар Коргон, Кара Суу, Сузак, Араван райондорунда былтыркы пахтанын бүгүнкү күндөгү сатылбай жатканда, былтыркы пахталар бар. Быйылкы пахтанын дагы баасы жок. Аскарбек Сапарбекович, ушул көйгөйдү кандай кылып четсе болот? Айбек Алтынбекович, токой чарбасында жылкылар боюнча инвентаризация кылдыртып, чынында эле сиз айткандай кээ бир токой чарбабызда жылкыларыбыздын жашы 3-4 эсе өзүнүн өмүрүн жашап койгон жылкылар да бар да, отчет боюнча. Ошолордун баарын инвентаризация кылып, азыр иретке келтирип атабыз. Иретке келтирдик. Анан ал жердеги тилекке каршы биздин жылкылардын баары эле төл азыраак берип атат да, ошол жагындагы. Сиз ушул жагын айтып атасыз да, мен түшүнүп атам. Төл жок, төл жок. Ооба, мен түшүнүп атам. Ошон үчүн ревизия кылып, инвентаризация кылып, баарына план жеткизип, балча жылкы эле эмес, кой, уй, балчы элек ошолордун баардыгын тактап, 5 жылдык пландарын түздүртүп, ошону жасаттык. Племзаводдор боюнча акыркы 6 жылдын ичинде биздин мамлекеттик асыл тукум чарбалардагы мал көбөйбөй эле, ошол бир орунда тургандыгын, кээ бир жерлеринде азайып жок болгондугунун эсебинен айла жок, илимий изилдөө институттан алып, ана департаментке берип, бүт инвентаризация кылып, өткөзүп, азыр неме кылып атабыз. Мамлекеттик бир эле ишкана кылып атабыз буларды. Учетун тартибин оңдоо үчүн. Балык, Өзгөндөгү балык чарбасы чоң көйгөй. Мына биздин өзбек кошуналарыбыз менен да сүйлөшүп, ошол жерге жаңы проект киргизебиз дедик эле, акыбалын, бүгүнкү күндөгү акыбалы бир топ каражатты талап кылып атат деп азыр сүйлөшүп жүрүп атат. Кичине
баягы оорураак жүрүп атат да бул макулдашуубуз. Пахта боюнча былтыр мурдагы жылы жакшы болду эле, баасы дагы түшүм жакшы болду эле, былтыр жакшы эгилди эле, былтыр түшүм болду, баа жок. Ошондуктан пахта кластерин түздүк, себеби биз жана бул астында эле сатып атпайбызбы? Толугу менен переработка кылабыз деп бир нече кластерлерди түзүп атабыз, каражат аларга да каралды. Жерлерин бөлүп бердик, завод салганга жерлерин бөлүп берип, трансформациясын жасап бердик. Мына пока ошондой иш кылып атабыз, Айбек Алтынбекович. Аскар Сапарбекович, мындай болуп атат да, пахта маселесиндечи кластерлерге деген мына бир жылдан толук өттү да бүгүнкү күндө. Жок, пахта быйыл эле. Жок, былтыр баштаган кластер боюнча. Кластер пахта Иш быйыл. планыңар былтыркы жылдан баштап, быйыл акча каражатын быйыл бөлдүңүздөр. Бирок бүгүнкү күндө ошол талаптагыдай иш алып барбай аткандан дыйкандарда пахталар турат да. Элдер билесиздер да, ошол дыйкандарыбыз ошол пахтаны өндүрөт, өстүрөт, анан күзгө келгенде сатуу жагына келгенде, Аскар Сапарбекович, жок, кардар жок болуп атпайбы? 2 жылдан бери жок, былтыркы да жок. Быйыл дагы пахтанын баасы боло элек, чыга элек. Ошого Айыл чарба министрлиги кластерди түздүк деп, аны дагы бир жыл күткөндүн кереги барбы жокпу билбейм, бирок быйылкы жылкы түшүмгө кардарды табуу сиз тараптардан бир аракет болуш керек да. Или сиздер сатып аласыздарбы өзүңүздөр? Кайра ошол жана кластерди кылып аткан ишканаларга өзүңүздөр бересиздерби ошону? Азыр дыйкандарга акча каражат керек болуп атат да. Алар билесиздер, баягы жер семирткичтерин карызга алган, күздө беребиз деп. Бизде ошол дыйкандардагы өндүрүлгөн пахтанын алынбай, баасы чыкпай калганын эсеби башка жактан кардар келип, даяр булан алып кетпей кетет да. Ошон үчүн ошолорго көз каранды болбой эле деп кластерлерди түзүп, кластер аркылуу жанакыл ошол заводдорду салып берип, фабрикаларын салып берип, анан өзүбүздөн даяр кийим чыгаралы деп аракет кылып атабыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө эки жактан келген гана сатып алуучуга көз каранды болуп атпайбызбы? Акыбал пока ушундай, аракет кылып издеп атабыз. Туура айттасыз. Ал өтө чоң, көлөмдүү иште ал. Бир эле жылда бүтпөйт ал. Сиз айткандай кластердин баардыгы кездемей чыгарганга чейин убакыт бир топ убакыт алат да. Ошонго быйылкы жылга сиздер жардам бериңиздер. Мен чечимге дагы сунуш кылайын. Сатуу боюнча. Жарайт.